Саламатсыңарбы? Экинчи сабагыбыз көзөмөлдөнгөн үйрөнүү. Машина биринчи сабагыбызда токтоп кеткендей, машинага ошол билимди чагылдыруу, башкача айтканда тажрыйбабызды жана маалыматты өткөрүп берүүнүн бир жолу бар эле. Анан ушул жолдун негизинде машина бизге бир даяр модель чыгарат эле. Бул моделдин негизинде анан биз маалыматты иштетип, өзүбүзгө таандык проблемаларды, же болбосо көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылат элек. Көзөмөлдөнгөн үйрөнүүнүн адегенде аныктамасына токтололук. Англис тилиндеги Википедиядан көзөмөлдөнгөн үйрөнүү бул маалыматты киргизүү жана натыйжасын алуу түгөйлүү мисалдарынын түгөйлүү болгон себеби маалыматты киргизилген маалымат менен натыйжа экөө бири-бирин түгөйлөгөн, башкача айтканда бири-биринин маанисин толуктаган эки бөлүк болуш керек. Андан соң ошол мисалдардын негизинде киргизилген маалыматтан натыйжа чыгаруу функциясын машиналар тарабынан үйрөнүүсү. Демек, биз машиналар үйрөнүү функциясында маалымат киргизет экенбиз, бирок ошол маалыматта түгөйлүү болууга тийиш. Эми бул теманы кийинки сөзүбүздө же болбосо кийинки түшүндүрмөлөрдө ачканга, чечмелегенге аракет кылалык. Бул жакта себеттин мисалынан кетелик. Сиздер мына себеттин ичинде көрүп турасыздар, ар кандай жер жемиштер, мөмөлөр камтылган. Биз эми адам үчүн албетте бул себеттин ичиндеги мөмө жемиштерди таануу оңойго тураса керек. Анткени канча жашта болсоңуз, ошол жашка чейин демек сиз ушундай тажрыйба топтоп келгенсиз. Сиздин мээңизде, интеллектиңизде буларды көрүп билүү, таанып билүү процесси камтылган. Кара өрүк, өрүк, алмурут, алма, үзүм, банан, көрүп турасыздар, манго бар экен мисалы. Мунун баарын көрүп туруп эле бул бар экен деп таанып билесиз. Демекки мында көп деле кыйынчылык жок. Бирок машина үчүн бул сүрөттү көргөндөн кийин албетте ичинде эмне камтылганын, эгерде мындан алдын бир маалыматы жок болсо, кыйынга турат. Ушул процессти, мисалы ушул сүрөттү көргөндөн кийин машина бул себеттин ичинде кайсыл мөмө жемиштер камтылган экенин жакшыраак түшүнүш үчүн, айырмалай билиш үчүн атайын бир алгоритм же болбосо модель иштеп чыгыш керек. Ушул көзөмөлдөнгөн үйрөнүүнүн негизинде кандай иштеши мүмкүн? Маалымат киргизүү процесси бар дедик. Маалымат киргизүү процесси андан соң көзөмөлдөнгөн деп айтылганынын себеби бул процесстин ичинде сөзсүз түрдө бир көзөмөлчү болуусу. Башкача айтканда, киргизилип аткан маалыматтын канчалык туура маалымат экенин, ошо машыгуу маалымат топтому дейбиз буга, training data set. Бул маалыматты алдын ала, мисалы сүрөттө бул алма экенин, бул алмурут экенин, бул манго экенин деп сүрөттөрдү белгилеп беребиз. Ошон үчүн burada эки дагы маанилүү түшүнүктү чечмелеп кетелик. Машинанын үйрөнүүсүндө эки негизинен колдонуп келген терминдин бирөөсү бир label data. Машинанын түшүнүүсүнө биз маалыматты берип жатып, сөзсүз түрдө белгилеп беришибиз керек. Мисалы жаныбарлар өрнөгүндө болгондой сүрөттөрдү берип жатып, мышык экенин, мисалы сүрөттү көрсөтөбүз, машинанын үйрөнүү алгоритмине эмне дейбиз? Бул мышык дейбиз. Ошентип 100 миңдеген, миллион деген сүрөттөрдү киргизебиз. Анан ошонун негизинде мышык эмне экенин өзүнө эрежелер топтомун чыгарат. Ошондой эле иттин сүрөтүн, пилдин сүрөтүн, жаныбарлар темасы болгон болсо, бул жакта мөмө жемиштер боюнча болуп атат. Ошондо алманын ар кандай түрдүү сүрөттөрүн, түрдүү позадагы сүрөттөрүн, үстүнөн тартылган, четинен тартылган, астынан тартылган, анан алма экенин сөзсүз түрдө белгилеп, мына компьютерге, башкача айтканда жөнөкөй тил менен компьютерге көрсөтүп жатып, мына бул алма, мына бул алмурут деп көзөмөлчү көргөзөт дагы.
иштин процессин, ошол алгоритмди иштеп чыгуу, модельди иштеп чыгуу процессин дайым көзөмөлдөп турат. Анан чыккан натыйжаны дагы ортодо мисалы токтотуп эксперимент жүргүзүп канчалык туура бара жатканын, туура үйрөнүп атканын көрөт дагы. Акырында натыйжа процессинде болсо биз бир модель чыгарабыз. Ошол модельди канчалык туура иштейт экенин иштетүү аркылуу жүргүзөбүз. Ошондо натыйжада эгерде биз алманын сүрөтүн көрсөттүк, бизге бул модель алма экенин таанып билсе, анан бул таанып билүү 90%дан көп болсо, акыркы мезгилдерде state of the art деген бир түшүнүк бар. Моделдин канчалык туура иштесө албетте 100% эч ким азыркы учурда кепилдик бере албайт. Анткени биз деле мисалы адамзаты деле кээде алманы алыстан көрсөк же болбосо бөлмөнүн жарыктыгы жетишсиз болсо, алма менен башка мисалы айванын ортосунда айырмалай калышыбыз мүмкүн. Ошол сымал эле компьютерде дагы модельдер дагы ката бериши мүмкүн. State of the art дегенибиз модельди биз күнүмдүк жашоодо колдоно алабыз, туура натыйжа берип атат, эң мыкты модель деш үчүн ошондой бир түшүнүк менен күнүмдүк жашоого киргизгенин албетте белгилүү бир стандарттары бар. Ошол стандарттары дагы азыркы учурда акыркы мезгилде иштелип жаткан учуру. Андан соң ошол чыккан процессти, машыгуунун натыйжасында чыккан алгоритмди, модельди биз эми мындан алдын машыгуу маалымат топтомунун ичине камтылбаган сүрөттөр менен же болбосо машыгуу маалымат топтомуна камтылбаган маалымат менен сөзсүз түрдө сүрөт болбошу мүмкүн. Эми биз машинанын үйрөнүүсүндө жалгыз гана объекттерди же сүрөттөрдү таануу эмес, башка иштерди дагы аткарып келебиз. Бул жакта эми жакшыраак мисалдарды түшүнүшүңөр үчүн сүрөт негизинде мисал көрсөткөнгө аракет кылдык. Демек, эки дагы маанилүү темабыз бар экен. Ошондо dataset, labeled data дегенибиз машинанын үйрөнүү, бул көзөмөлдөнгөн үйрөнүү процессинде баса белгилеп кетейин. Көзөмөлдөнгөн үйрөнүү процессинде биз машинага белгиленген маалыматты же болбосо белгиленген labeled dataset деп көрсөтсөк болот. Белгиленген маалымат топтомун бул алма, бул алмурут, бул айва, бул жүзүм, бул банан деп сүрөттөрүн 3-4 сүрөт эмес, учурда эми канчалык датасет көлөмдүү болсо, машинанын модели, машиналык үйрөнүү процессте чыга турган модель ошончолук так аткарат. Бул дагы бир эреже катары кабыл алсаңыздар болот. Маалымат топтомунун датасеттин көлөмү машиналык үйрөнүү процессинде абдан маанилүү. Маанилүү болгон учурлар, маанисиз болгон учурлар да бар, бирок көбүнесе иштин 80%-ында канчалык маалымат көп болсо, канчалык маалымат ар түрдүү болсо, жана айтпадым беле, мисалы алманын сүрөтүн ар кайсы ракурстардан тарта турган болсок, ар кайсы түрдөгү алмалар, ар кайсы сорттогу алмалар, ар кайсы түстөгү алмалар, мунун баарын канчалык түрдүү сүрөттү киргизсек, демек кийин моделибиз алманы таанууда жакшыраак бир натыйжа көрсөтөт десек да болот. Анда көзөмөлдөнгөн үйрөнүү алгоритмдерине бир аз токтололук. Негизи көзөмөлдөнгөн үйрөнүү алгоритмдери эки негизги категорияга бөлүнөт. Булар классификация жана регрессия. Классификация жана регрессия темаларыбыз өзгөчө дагы камтылган. Кийинки сабактарыбызда өзүнчө бул тереңдетилген жана жакшыраак чечмелеп бергенге да аракет кылабыз. Бирок бул жакта жалпы бир түшүнүүн дагы бере кетелик. Классификация бул өзгөрмөлөр кандайдыр бир категорияга таандык болсо, классификация колдонулат. Мисалы, кызыл жана көк же оорулуу жана таза сымал. Башкача айтканда, буль логикасы бул жакта колдонулат. Эки эле натыйжа болушу мүмкүн. Бир нерсе, мисалы, тоголокпу, тоголок эмеспи, бир нерсе үч бурчтукпу, үч бурчтук эмеспи, эки эле ооба же жок жообун бере турчу бир өзгөчөлүккө ээ болсо, анда классификация колдонулат. Эгерде өзгөрмө реалдуу мааниге ээ болсо,
анда мисалы бир нерсенин баасы же болбосо бир нерсенин салмагы, анткени бир нерсенин баасында бир баасы барбы же жокпу деген эмес, баасынын көлөмү ар кандай болгон үчүн бул жакта регрессия колдонулат. Бул жакта өзгөчө бүдөмүк логикадагы негиз алсак болот. Бүдөмүк логикада эсиңиздерде болсо, ооба жана жок эмес, ошол ооба жана жоктун ортосунда боло турчу баардык маалыматтарды камтылган. Башкача айтканда, иштин көлөмү, иштин мазмуну алдыга чыгат. Демек, классификация жана регрессия көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө колдонулган эки негизги алгоритм. Бул жакта сүрөттө жакшыраак түшүнсөңүздөр болот болуш керек. Классификацияда сиздер көргөндөй эки түрдүү маалымат бар эле. Ошондо кошуу менен, мисалы, чекиттер. Бул кошуу менен чекиттердин ортосунда кошуулар, кошуу ишараты, же болбосо кошуу символдору каякта экенин жана чекиттердин каякта экенин айырмалап билүү үчүн бир сызыкча чийилди. Ушул сызыкча кийин математикалык модельде же болбосо биздин машинанын үйрөнүүсү процессинде модельден күткөн окуя ушул. Бир сызыкты чийип алгандан кийин, демек, экөөнү айырмалап билди. Мындан кийин ушул сызыктын негизинде кийин биз көрсөтүрчү модельдерди же болбосо көрсөтө турчу маалыматтарды ушул сызыктын негизинде анан чечмелегенге аракет кылат. Классификацияда өзгөчө желек вектордук машиналар, чечим дарагы, naive Bayes деген илимпоздун атынан коюлган классификаторлор колдонулуп келет. Бирок өзгөчө ошо желек вектордук машиналар акыркы мезгилдерде эң көп колдонулган методика. Муну дагы сабактарыбызда өзгөчө желек вектордук машиналарга арналган өзүнчө бир сабагыбыз бар, чечмелегенге аракет кылабыз. Регрессияда болсо, сиздер көргөндөй, бул жакта түрлөрүн да бердик. Бир өзгөрмөлүү сызыктуу регрессиябыз бар, бир канча өзгөрмөлүү сызыктуу регрессиябыз бар. Анан бул жакта берилген темада логистикалык регрессиябыз дагы бар. Логистикалык регрессия өзүнчө токтолобуз. Бир өзгөрмөлүү сызыктуу регрессияга дагы өзүнчө сабагыбыз бар. Бир канча өзгөрмөлүүгө дагы өзүнчө сабагыбыз бар. Бул жакта бирок жалпы айта кетчү нерсе, ушул регрессиядагы негизги тема эмне? Реалдуу бир мааниге же болбосо көлөмгө ээ болгон маалыматтар камтылган. Мисалы, бул жакта ошол ар кайсыл өзгөчөлүктөргө ээ болгон, бирок ошолордун ортосунда баарына дагы тиешелүү боло тургандай бир сызык чийип өтүү. Ушул түз сызыктуу алгебра дагы бул жакка кирет. Ага дагы арналган өзүнчө бир сабагыбыз бар. Ага дагы өзгөчө токтолобуз. Бул жакта, бул өрнөктө, сүрөттө көрсөтүлгөн бул бир өзгөрмөлүү сызыктуу регрессия болуп атат. Анткени сиздер көргөндөй көк түс менен берилген чекиттер бир гана өзгөчөлүгү бар экен. Бул көк менен берилген чекиттер жана координаттары ар кимисинин ар кандай. Башкача айтканда, мындай жайыштырылган. Анан ошол координаттардын негизинде анан биздин модель бир түз сызык чийгенге аракеттенет. Бирок эгерде жалгыз гана көк түстүү эмес, мисалы кызыл түстүү, кийинчерээк жашыл түстүү дагы чекиттерди бул координаттын ичинде жайгаштыра турган болсок, анда бул бир канча өзгөрмөлүү сызыктуу регрессияга кирет дагы. Маалымат бир аз комплекс, татаалыраак фазага өтөт. Мунун дагы ар кандай ошол арасында бир сызык чийип өтүү же болбосо ошолорду кызылды кызыл, сарыны сары, көктү көк катары. Бул жакта эми түз катары өрнөк берип атам, бирок бул маалымат ар кандай маалымат болушу мүмкүн. Муну дагы эсиңизде дайым кармап туруңуздар, сураныч. Анткени бул жакта негизги максат сиздерге бул процессти, албетте бул сүрөттө көрсөтүлгөндөй оңой эмес. Маалымат иштетүү процесси, кээ бир программа модельдер жумалап, кээ бир модельдер айлап, айлардын негизинде машина тынбай 24 саат, мисалы бир айдын гана натыйжасында бир модель чыгарат. Ошол процесстер демекки оңой эмес. Бул ошолордун ортосундагы айырмаларды чечип билүү, бири-бирлеринин ортосундагы
Анан бул жакта эми 20 жакын чекит көрсөтүлгөн. Албетте реалдуу процесстерде датасеттер миллион деген, акыркы мезгилдерде миллиард деген, миллиард, бир канча 100 миллиард параметрлерди камтыган модельдер, датасеттер, маалымат топтомдору болот. Ошону иштетүү албетте оңойго турбайт. Бирок негизи ал жакта колдонулган ушул методикалар, алгоритмдер, классификация, регрессия. Классификация өзүнүн ичинде ар кандай түрдүү алгоритмдери бар. Регрессиянын дагы өзүнө таандык ар түрдүү регрессиянын түрлөрү дагы бар. Бирок бул жакта ошо негизги бир түшүнүктү берелик деген максат эле. Эми келиңиздер, көзөмөлдөнгөн үйрөнүү алгоритмде эки негизги категорияга бөлүнөт дедик. Ушуну классификация жана регрессияга токтолдук. Эми көзөмөлдөнгөн үйрөнүүнүн артыкчылыктары эмнеде? Көзөмөлдөнгөн үйрөнүү биздин адамзаттын мурунку тажрыйбаларыбызды же мурунку билимибизди модель аркылуу бир жыйынтыкка жеткирүү жаатында бизге зор бир жардам берет. Азыркы учурда көзөмөлдөнгөн үйрөнүүнүн натыйжасында көптөгөн программалар иштеп жатат машинанын үйрөнүүсү негизинде. Эң алдыңкы иштеп чыккан программалык аппараттар көбүн эсе көзөмөлдөнгөн үйрөнүүнү колдонуп келди. Ал мурунку тажрыйбаларды колдонуу аркылуу, башкача айтканда, бул жакта экинчи мисалда, экинчи өзгөчөлүгүндө же болбосо экинчи артыкчылыгында мурдагы өзүнүн тажрыйбасынын негизинде модельди дайым жакшыртканга мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, бир натыйжа чыгарды, биз модельге ал мурда көрбөгөн алманын сүрөтүн көрсөттүк, бирок ал алманы тааный алган жок. Бирок биз дайым кайра эле ушул машинанын үйрөнүү процессинде жок, сен туура эмес тааныдың, бул алма болчу деп дайым жакшыртканга, модельди кийин кеңейткенге, бир нерсени таануу же жакшыраак жыйынтык берүү даражасын өнүктүргөнгө дайым мүмкүнчүлүгүбүз бар. Көзөмөлдөнгөн үйрөнүүнүн бир эле учурда бир нече практикалык эсептөө көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылат. Ошол эле учурда бул эми параллелдүү түрдө бир канча көйгөйлүү маселелерди чечкенге да жардам берет десек дагы болот. Бирок албетте көзөмөлдөнгөн үйрөнүүнүн өзүнө таандык бир канча кемчиликтери бар. Кемчиликтери болгон үчүн, эми идеалдуу болбогон үчүн башка дагы үйрөнүүнүн жолдору иштелип чыгууда. Ошо идеалдуу болбогонунун себеби эмне? Көзөмөлдөнгөн үйрөнүү ошо татаал тапшырмаларды аткара албайт. Бир канча ошо маалымат ичиндеги, башкача айтканда, биз маалыматты албетте өзүнө маалымат датасетти, белгиленген маалымат топтомун даярдап беришибиз керек. Башкача айтканда, бир нерсени чечмелеп беришибиз керек. Бул көптөгөн убакытты алат. Андан кийин эми бул маалымат мүмкүн болушунча чечмелеп берип атпайбызбы? Чечмеленбей калган маалымат эгерде ишин ичине кирип кетет турган болсо, анда ошол кичине татаалыраак тапшырма болуп эсептелинет. Андыктан бир жыйынтык чыгаруусу кыйын болуп калат. Көбүнчө көзөмөлдөнгөн үйрөнүү классификацияны көбүнчө колдонгон үчүн бир нерсени бир нерседен айырмалоо жаатында көп колдонулуп келет. Бул өзгөчө кийинчерээк балким мисалы саламаттык сактоо жаатында колдонулуп келген алгоритмдерди талдап жатып, бул өзгөчөлүгүнө баса белгилеп кетебиз. Анан эгерде тесттик маалымат топтому машыгуу маалымат топтомунан айырмаланып турса, көзөмөлдөнгөн үйрөнүү алгоритми жыйынтыктуу берүү деңгээли начар болот дейди. Бул жакта тесттик маалымат, ошо маалыматтын сапаты биз берген ушу тесттик маалымат болот, андан кийин машыгуу маалымат болот. Кийинчерээк биз машыгуу маалыматтын негизинде иштеп чыккан маалыматтан тышкары тесттик маалымат ортосунда чоң айырма болсо, анда ошо бизге жыйынтык берүүдө биз каалаган натыйжага жетпей калышыбыз мүмкүн. Анан негизи машыгуу убактысы көп убакыт талап кылган процесс көбүн эсе. Эми бул албетте сиздин маалымат топтомуңуздун көлөмүнө байланыштуу дагы бир натыйжа.
Анда ушуну менен экинчи сабагыбызды, көзөмөлдөнгөн үйрөнүүгө арналган сабагыбызды аяктайбыз. Көрүшкөнчө.